Эми саясий суроолор көтөрүлүп, мынакей Республика партиясы коалициянын баштоочусу катары сиздерде чоң жоопкерчилик жүктөлгөн, саясий жоопкерчилик. Ошол эле кезде мына күн сайын жергиликтүү маалымат каражаттарында коалиция чачырап кетет экен, ич ара ынтымак жок экен, ошол кадр бөлүшө албай, орун бөлүшө албай соодалашып атыптыр. Андан сырткары могу криминалга каршы күрөштө дагы ошого пикирлери ар башка экен, үч партиянын ушунун тегерегинде пикири келише албай эле эртеңгүсү күнү же болбосо тиги жасында чачырап кетет экен, же болбосо тиги президенттик шайлоонун астында ыдырап кетет экен деген сөздөр бар да. Ушуга сиз да комментарий берип койсоңуз. Бул ушул коалициянын жоопкер фракциясы катары. Мен ойлойм, бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң чоң маселе, эң чоң мында биздин өнүгүүгө тоскоол болуп аткан маселе бул көрө албастык. Экинчи, бүгүнкү Кыргызстаныбыз кандай орчундук кырдаалда турганды баа бербей, өзүнүн кызыкчылыгын гана колдогон. Туура өзүнүн атаңдашын туура сүйлөп атса да, туура иш жазып атса да, аны туура эмес деп айтуу. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушу саясий аренада турган көп дегенде бир 200 адам турат да, көп дегенде 200 адам турат. Ошолордун баарын башыбыз биригип туруп, бизге мына бүгүн биз өкмөттө иштеп атабыз. Бизге кандай жасасак туура болот? Бизге кандай иш кылсак ушу элге тез жардам бере алабыз? Ошону айтса, мен ойлойм, ошо туура болмок депчи. Биз айттык коалицияны түзгөндө. Биздин коалициябыз ачык. Бүгүнкү күндө бизди сындап аткан ошо башка партия, эки партиянын мүчөлөрү болсо, келсин биздин коалицияга кошулсун, келсин иштесин. Биздин коалициялык эшигибиз ачык. Коалиция биз кол койгондон баштап, ошодон баштап эле бизди сындай баштады, бул коалициянын өмүрү кыска деп. Мен ойлойм, коалициянын өмүрү Кудай буйруса бир топ узун болот. Бизде биз үч партия башыбыз бириkkенден кийин туура ар кандай көз караштар бар. Бирок принципиалдуу маселе боюнча бизде бир гана көз караш. Ошонун ичинде өзгөчө криминалдар менен күрөшүү. Криминалдарды жок кылмайынча, криминалдарды камамайынча биз эч качан өнүгө албайбыз. Ага биз болсо жөн эле сөз түрүндө эмес, ал иш түрүндө бүгүнкү укук коргоо органдары аны көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндө мынакей ички иштер министерствосу 100га жакын ушу криминалдарга тиешелүү бар адамдарды камакка алды. Мен ойлойм, бул практикалуу иш. Биздин өкмөттүн жазып аткан практикалуу иш. Мынакей жакынкы бир өткөн жыйындарда сиз маалымат каражаттарына карата кандай десем, бир таарыныч, ызабы же болбосо өзүңүздүн көз карашыңызды айта кеттиңиз. Азыркы маалымат каражаттары акты кара деп, ок жок сындап, көбүнчөсү мындай акча табуу аракетин кылып атат. Анан буларды дагы мындай кандайдыр бир мыйзамдуу жолун табыш керек дегендей. Мен эми сөзүңүздү айткан жокмун, бирок ушундай мааниде сөз болуп калды. Анан азыр ар кандай талкуулап атышат да. Өмүрбек Бабанов бул маалымат каражаттарынын оосун жапкысы келип атат, сөз эркиндигин чектегиси келип атат деп. Чын эле ушундай тапшырма берилдиби, буларды кичине ордуна коелу деп? Чын эле же болбосо сиз маалымат каражаттарын жоопкерчиликке чакырып атасызбы? Ушуга дагы кичине комментарийиңизди берип кетсеңиз. Массалык маалымат каражаттарды бир сиз айткандай мындай бир цензура дегенби, мындайда мен бир топ алысмын. Мен айтып атканым жоопкерчилик деген бул болсо ошо жазып аткан журналисттин да жоопкерчилик, моралдык жоопкерчилиги керек. Себеп дегенде ал болсо адам жөнүндө жазып аткандан кийин, ал болсо бүгүнкү күндө өзүнүн жок дегенде аты жөнүн жазып туруп жазыш керек. Мен ойлойм, бул бир. Себеп дегенде бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарда иштеп аткан журналисттер бүгүнкү биздин коомго бир топ өзүнүн жоопкерчилигин жана кандай таасир тийгизерин түшүнүш керек. Ал бүгүнкү күндө жөн эле гезиттердин тиражы эмес. Бүгүнкү күндө жөн эле жанагы ошол аркылуу тыйын табыш эмес. Бүгүнкү күндө биздин коомдун ой пикирине алар болсо таасир тийгизип атат.
Бүгүнкү күндө сиздер карабайсыздарбы, массалык маалымат каражаттарда бир топ мага өзгөчө мага кара пиар болду да, жүрүп атат. Эмне себептен деп карасаңыз, мынакей биринчи жолу дагы белгилеп кетким келет. Кыргызстандын тарыхында болгон эмес. Өкмөт, мамлекет өзүнүн жанагы жеке ишканада болгон тиешелүү өзүнүн жанагы катышуучу болсо өзүнүн кызыкчылыгын коргой баштады. Айтыңызчы, буга чейин мынакей кайсыл компанияда мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын коргочу? Биз жанагы Күмтөр деген алтындан да корголбой болбодукпу? Өзүнүн кызыкчылыгыбызды коргобайбыз. Биз болсо эң чоң акционербиз ал жерде. Мен жакында сурап билиштирсем, биздин жанагы ошо совет директорлукту катышкан адамдар учредительный договорду да жок экен колунда. Кантип ал биздин кызыкчылыкты коргойт? Будан тышкары мына Мегаком компаниясы өкмөткө 49% карайт. Биз болсо аны болсо бир топ айтты, мына Бабанов рейдерлик кылып атат деп туруп. Биз аны элге кайрытып, мамлекет бул биздин элибиз, мамлекет эл да. Биз аны элге кайрып туруп, мамлекеттин атынан атайын мамлекеттик башкаруучуну апардык. Бул рейдерлик болсо, мен тилейт элем ушу ар бир ушу өкмөттө иштеген адамдар ушундай рейдерлик кылсын. Өзүнүн үй бүлөсү эмес, мамлекетке кайрысын. Бул элдин талабы. Ошонун аркасынан биз болсо мына бюджетный комитет карап туруп, ошол Мегакомдон дивиденд болуп туруп 700 миллион сом бюджетке киреше болсун деп туруп чечим кабыл алып атат. Эмнеси жаман бу жерде? Бул компаниянын негизинде бир топ журналисттер окат кылган. Бир топ ошо текшерүү органдарда иштеген адамдар окат кылган. Ошону биз болсо бууп койгондон кийин бир тобу ошо кара пиар менен иш жүзүндө ошо журналисттерге тыйын тыпыр төлөп туруп, кайра пиар менен шоу атат. Деги эле ошол эми бул ошол кара пиарбы, бирок өтө көп интернет аркчы, интернет сайттарда, форумдарда көп жортуп жүрөт. Мондай Бабанов келди дагы ошо президенттик шайлоого камданып атат окшойт. Майлуу жерлердин баарын эле өзүнүн балдарын алып берип атат деп Мегакомдон башка да бир топ жерлерди атап жиберишти. Андан сырткары МТС жана ошо 5-каналды дагы өзүнүн мындай идеологиялык маалыматтык ресурсу катары аларды дагы алгысы келип атат, же албалды дегендей дагы сөздөр бар да. Ушуну да ачыктап кетсеңиз. Биринчиден Мегакомду Бабанов алган жок. Мегакомду жетектеген ал Мурзалиев. Мурзалиев мен келгенче эле ал болсо жана улутташтырылган мүлктү жетектеген. Ал атайын Deloitte Touche деген бул дүйнөлүк аудиторлук 3 компаниянын биринде ошо партнер болуп иштеп жүргөн өтө билимдүү, илимдүү бала. Бабановго эч тиешеси жок бала бул. Экинчисинен мен 5-каналга, бул өкмөттүн каналы. Себеп дегенде бул улутташтырылган. Буга менин эч тиешем жок. НТС болсо, НТС каналы болсо, бул билесиздер, менен болсо тартып алган. Аны болсо биз болсо мынакей сотко берип туруп кайрыдык НТСти. Ал болсо бүгүнкү күндө мага тиешелүү жок. Өзү жетекчиси өз билгендей программасын алып барып атат. Ошол энергетикага байланыштуу мына бир топ кадрдык өзгөрүүлөр болду окшойт өткөн жумада. Ошондо дагы мындай деген сөздөр жайылып кетти. Бул бул Азаттыктын суроосу эмес. Биз Азаттыкка же болбосо башка сайттарга келген сөздөрдү аны тактоо иретинде берип атабыз. Максим Бакиевдин анан Ширшовдун шакирттери ошолор менен чогуу жүргөн, керек болчу болсо ошо кезинде ошо жанагы бир сол чөнтөккө бурган схемалардын авторлору келип атат дегендей дагы сөздөр кетип атат да. Ушуну биз сизге мүмкүнчүлүк берип атабыз да, ушуну да ачыктап кеткенге. Эми биринчиден ошо шакирттери деп сиз бир адамды айтсаңыз, кайсы шакирти келди, аты жөнүн айтсаңыз, мен айтат элем. Шакирттерин биз кууп атабыз. Бүгүнкү күндө мынакей электрический станцияга келген бул Аман Тинтиев деген бала. Бул болсо өзү Казакстанда иштеп, Казакстандагы жанагы атайын ошо фондту жетектеген. Ал фондтун көлөмүндөгү акча $1 миллиард чейин жеткен. Аны болсо мына бизнес чөйрөдө жүргөн адамдар Аман Тинтиевди жакшы билет. Ал энергетикада
или Максимдин убагында ал эч тиешеси жок болчу. Ал 2005-жылы эле кетип калган Казакстанга. Аны атайын чакырып келип, аны менен сүйлөшүп, сен малыңган эмессиң, сен ушу электрический станцияны жетекте, сен менеджер бол деп туруп суранып аны алып келдик. Ал да бир 36-37 жаштагы бала. Будан тышкары Восток Электрда аргеде жаш бала барды, 36 жаштагы бала, ал болсо Турсункулов Жыргал деген бала болду. Мен бу жерде Максимби же Айдардын шакирттерин көрө элекмин. Биз болсо атайын Казакстанга барып туруп, буга чейин мынакей апрель айында 2,5 цент менен түзүлсө, биз болсо быйыл болсо 2,8 центтен түштүк. Азыр аракет сүйлөшүүлөр жүрүп атат, дагы баасын көтөрөйүк деп. Быйылкы жылы билебиз, бизде суу өтө көп. Биз 3 миллиард киловатт саат электр энергия сатышыбыз керек Казакстанга. Ошонун тегерегинде иштеп атабыз биз. Бу жерде мен ойлойм, адан тышкары бүгүнкү ошо кыйкырып аткан шакирттер деген себеп дегенде биз ошо энергетикада жеп ичип аткандар кыскан себебибиз бул болсо жоготуулар, жана коммерциялык, техникалык жоготуулар деп атпайбы? Ошону болсо биз болсо баягы 25%га чыкканын 18-19%га чейин түшүрдүк. Ага биз жетекчилерине тапшырма бердик. Ошону жоготууларды жана чөнтөгө кетип аткан акчаларды токтотмоюнча алар болсо жумуштан кетет. Иш планын түзүп бердик биз аларга. Алар болсо ошонун негизинде биз 400 миллион сомго чейин экономия жасап атабыз. Бу да чоң салым да. Ошон үчүн ошо баягы жеп ичип аткандар ошентип кыйкырышып, ошон үчүн атайын кыйкырышып атат да.